Экинчи тема — Алладан коркуу тууралуу. Имам Абул Аис айтат: асмандын 7-кабатында Алла жараткан. Ага сажда кылуучу периштелер бар. Алладан корккондуктан алардын жүрөктөрү титиреп турат. Кыямат күнү баштарын саждадан көтөрүп: "О, бардык кемчиликтерден таза болгон Алла, сага ылайыктуу кулчулук кыла албадык" дешет. Алланын төмөндөгү аяты буга ишарат. Алар жараткан эгесинен коркушат жана өздөрүнө буйрулган иштерди гана аткарышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай хадиси бар: пенденин денеси Алладан коркуп титирегенде күнөөлөр дарактан түшкөн жалбырактай көрүлөт. 2 ая бир кишинин бир аялга көзү түшүп калат. Күндөрдүн биринде ал аял соода сатуу үчүн кербенге кошулуп жолго чыгат. Баягы киши да кербенге кошулуп анын артынан жөнөйт. Күн кечтеп, кербен бир жерге өргүйт. Баягы киши аялдын жанына келип ага өзүнүн максатын айтат. Аял барып: "Карап келчи, элдин баары уктаптырбы" дейт. Сунушу кабыл алындыго деп ойлогон киши кубанганынан буту-бутуна тийбестен бүт кербенди айланып чыккан соң баары уктаптыр деп жатат. Ошентип аял ага айтат: Аллачы, Алла да уктаптырбы" деп сурайт. Бул кыйын суроого "Жок, Алла эч качан уктабайт, үлгүрөбөйт" деп жооп берүүгө мажбур болгон эркекке берки аял: "Андай болсо, кишилер көрбөсө да, уктабаган жана үргүлөбөгөн Алла бизди көрүп турат. Баарынан мурда андан коркуп уялалы" дейт. Ошол сөздөрдөн кийин баягы кишинин көкүрөгүн коркунуч каптайт. Ал Алладан коркуп дароо кербенден бөлүнүп тообо кылып үйүнө кайтат. Дагы бир-эки аяда мындай баяндалат: илгери Алла жолунда жүргөн бир киши болгон экен. Бир күнү анын башына кыйынчылык түшүп, балдары ач калат. Ошондо ал барып, өзөк жалгарга бир нерсе таап келчи дейт. Аялынын бир соодагерге жиберет. Аял соодагердин үйүнө барып, бала бакырасы үчүн жээрге бир нерсе сурайт. Бирок соодагер бере турган жардамын ордуна жаман ниетин билдирет. Аял андан баш тартып, эч нерсе албай үйүнө кайтат. Бирок балдары ачкалыкка чыдай албай чырылдап баштаганда аял баягы соодагерге кайра барып, анын шартына көнгөнүн айтат. Соодагер аялга жакындаганда байкуштун денеси катуу титиреп жатканын байкап: "Эмне мынча титиреп жатасың?" деп сурайт соодагер. "Алладан коркуп жатам" деп жооп берет аял. Ошондо соодагер: "Сен мажбур болуп туруп, Алладан ушунчалык коркуп жатасың. Чынында Алладан корко турган мен эмесминби?" деп жаман ниетинен баш тартып, аялга муктаж болгон нерселерин берип жөнөтөт. Өз үйүнө көп азык-түлүк менен келген аял балдарын кубандат. Алла Таала Муса алейхиссалам пайгамбарга вахий жиберип, баланчанын уулу түкүнчөнүн бардык күнөөлөрүн кечирдим деп билдирет. Муса пайгамбар баягы соодагерди таап: "Сен Алла Таалага маалым бир иш жасапсың" дегенде, соодагер болгон окуяны Муса алейхиссаламга айтып берет. Муса пайгамбарыбыз: "Мына ушул себептен Алла Таала өткөн бардык күнөөлөрүңдү кечирди" деп соодагерге сүйүнчү кабар берет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам риwayat кылынган бир хадисин мазмуну төмөндөгүчө. Алла Таала мындай дейт: "Мен пендемди эки коркунучта жана коопсуздукта бирдей калтырбаймын. Ким бул дүйнөдө менден корксо, аны акыретте коопсуз кылам. Эгер бул дүйнөдө менден коркпосо, кыяматта ага коркунуч жаратам." Бир аятта мындай деп айтылат: "Адамдардан коркпой, менден корккула". Башка бир аятта: "Эгер момун болсоңор, алардан эмес, менден корккула" деп айтылат. Азирети Умар радыйаллаху анху Куран аяттарын укканда өзүн жоготуп, эстен танып калчу. Бир күнү ал бир тал саманды кармап алып: "Мен да ушул самандай же мындан да өткөн маанисиз бир нерсе болгонумда кана. Аттиң-ай, эне мени бул дүйнөгө алып келбей эле койсочу" деп көзүнөн жашы салалап ыйлаган экен. Анын жүзүндө көзүнөн аккан жаштан пайда болгон кош сызык бар эле дешет. Абу Хурайра радыйаллаху анху баяндайт: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Саалган сүт кайра желинге кирбегенде эле Алладан
Алладан корккон, көз жашын төккөн кишинин да тозокко кириши мүмкүн эмес. Ошондой эле Алла жолунда жүргөндө көтөрүлгөн чаң менен тозоктун түтүнү эч убакта бирикпейт. Ракил Ахбар деген китепте мындай деп айтылат: кыямат күнү бир кишини алып келишет. Сооп күнөөлөрү таразага тартылганда анын күнөөлөрү оорлук кылат. Мына ушуга жараша жаза берүү өкүмү чыкканда баягы перденин кирпигинин бир талына телбүтүп: о жараткан Алла, сенин элчиң Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ким Алладан коркуп ыйласа, Алла ал көздү тозок отуна арам кылам деп айткан эле. Мен дүйнөдө сенден коркуп ыйлаган элем, дейт. Ошондо Алла Таала ал кишини кечирет жана аны ошол кирпиктин урматына тозоктон куткарат. Жабрейил алейхиссалам баланча киши Алладан коркуп ыйлаган бир тал кирпигинин урматына жазадан кутулду деп жар салат. Бидаятул Хидая, туура жолдун башыды деген эмгекте мындай деп айтылат: кыямат күнү адамдар тозокко жакын алынып келгенде анын өтө катуу күркүрөгөн дабышын угушат. Бул дабыш 500 жылдык аралыктан угулат. Ошондо пайгамбарлар баш болгон жалпы адамзат өз баштарына кайгы тартып, мен кантер экенмин, менин акыбетим кандай болот деп селейип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам гана үммөтүм эмне болот деп жараткан Аллага жалбара баштайт. Ошол учурда тозоктон тоодой зор от чыгат. Мухаммеддин үммөтү аны артка кайтаруу үчүн дуа кылып мындай дешет: о от, намаз окугандардын, акыйкаттан адашпагандардын, Алладан корккондордун жана орозо туткандардын урматы үчүн кайра кайт. Бирок тоодой от артка кайтпайт. Ошол учурда Жабрейилдин алейхиссалам от Мухаммеддин үммөтүнө багыт алды деп кыйкырганы угулат. Анан Жабрейил алейхиссалам суу алып келип: о Мухаммед, буну отко чач, дейт. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны чачканда от өчөт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кандай суу деп сураганда, Жабрейил алейхиссалам: бул сенин үммөтүңдүн күнөөкөрлөрүнүн тобу кылып ыйлагандагы көз жашы. Алла бул сууну отту өчүрүү үчүн сага берүүнү буйруду деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгүдөй дуа кылчу: о жараткан Алла, мага жаш чыкпай калардан мурда сенден коркуп ыйлаган эки көз бере көр. Төмөндөгү эки сап ырда күнөөлөр үчүн ыйлоонун канчалык маанилүү экендигин көрсөтөт. Күнөөм үчүн көз жаш төкчү көздөрүм өмүр өттү, бирок аны сезбедим. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: көздөрүнөн чиркейдин башынчалык жаш агып, жагынан ылдый коюлган мумга тозок оту тийбейт. Икая айтууларга караганда Абдулла бин Мунзир ыйлаган кезде жүзү менен сакалын көз жашы жууп өтчү. Ал ошондо мындай деп айтчу: укканыма караганда көз жаш тийген жерге тозок оту тийбейт. Жогоруда айтылгандар боюнча чыныгы мусулман пенде Алладан, анын бере турган азабынан жана напсинин кумарынан сактанышы керек. Ошондуктан Алла Таала мындай дейт: ошондо капыр инсан дүйнө жашоосун тандаган эле. Анын бара турган жери албетте тозок оту. Ал эми эгесинин алдында туруудан коркуп көңүлү каалаган нерселерден өзүн тыйган адамдын барар жери бейиш. Ким Алланын азабынан кутулуунун сообуна жана ырайымына жетүүнү кааласа, бул дүйнөнүн кыйынчылыктарына чыдасын, сабырдуу болуп, күнөөлөрдөн сактансын. Зухрур Рият аттуу китепте айтылгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: бейиштиктер бейишке киргенде периштелер аларды түркүн тамактар, түрдүү мөбөлөр, кооз мейман каналар, орындуктар,
кыскасы пенденин оюна да келбеген ар кандай неаматтар менен күтүп алышат. Алар аябай таң калышат. Ошондо Алла Таала мындай дейт: биздин бир убадабыз бар эле. Ошонун убагы келди. Анан периштелерге жүздөрүңөрдөгү пардаларды ачкыла деп буйруйт. Периштелер: о жараткан Алла, булар күнөөкөр болуп туруп сенин жамалыңды кантип көрүшөт дешет. Алла Таала мындай дейт: пардаларды ачкыла, себеби алар дүйнөдө мага жолугуу үчүн зикир кылып, көз жаш төгүшчү. Ошентип көздөгү пардалар ачылат. Пенделер Алланын жамалына карап дароо сажда кылышат. Ошондо Алла Таала мындай дейт: башыңарды көтөргүлө, себеби бул жер ибадат кылына турган жай эмес, сыйдын жайы. Анан алардын: о пенделерим, силерге салам, мен силерге ыраазымын. Силер да мага ыраазы болдуңарбы деп сурайт. Алар: о жараткан экебиз, кантип ыраазы болбойлу? Сен бизге пенденин кулагы укпаган, көзү көрө элек, эч бир кишинин кыялына келбеген нерселерди бердиң дешет. Алла алардан ыраазы болду. Алар да Алладан ыраазы болушту. Ырайымдуу жараткандын аларга салам сөзү бар деген аяттарда ушуга ишарат.